Assalamu alaikum. Жалпы мұсылман bir туғандар, жақшаман тұрастарбы. Жақында эле ушу ажогус тарабынан ушу өлүм жазасын киргизүү боюнча бир сунуш бербедиби? Азыр чындыгында катуу талкуу болуп жатат эл арасында. Ушу өлүм жазасы керекпи, керек эмес депчи. Ушуга да байланыштуу өзүм да бир кыргыздын жараны катары ушу өлүм жазасына бир ой пикиримди билгизип кетүүнү туура көрдүм тугандар. Чындыгында бул өлүм жазасы бекеринен келген жери жок. Чындыгында азыркы учурда ошол элибиздин арасында бир айрым бир адамдар ушунчалык бир иренжиткен, ушунчалык бир жаман ыплас иштерди кылып жаткан себептен ошондон улам келип чыгып атат да. Эми бул өлүм жазасын кирер менен мен өлүм жазасы ушундай бир оор кылмыштар токтоп калат дегенге мен толук ишене албайм. Зордуктоо токтоп калбайт, жанакындай адам өлтүрүүлөр токтоп калбайт. Муну мененчи жеке өзүм көз карашымда мунун токтотуунун бирден бир жолу ошо адамдарыбыздын жүрөгүнө иштеш керек да, жүрөгүнө. Мындай айтканда, ата бабалардан бери тутуп келаткан ислам динин ушунчалык деңгээлде таркатышыбыз керек, ушунчалык деңгээлде жашообузга дин алып келиш керек турганда. Башка жолу жок. Муну эми атеисттер, бир динсиздерге жакпайт албетте. Бирок биз ислам дини менен жашап келген эл дагы деле ушу ислам дини менен жашамайын мындай жаман көрүнүштөр токтобойт, тескерисинче күчөгөнү болот бул. Анткени ушу Пайгамбар айткан, менин үмөтүм 73-кө бөлүнөт деген да. Мына ошол мезгил келип, азыр ушунчалык бөлүнүп, мамлекетибиз ар кайсы жактан батыш биягынан дагы ар кайсылар туш тараптан талап тоноп аткан мезгил азыр. Ушул учурда бир гана дин менен гана жашап аман калбасак, биз мамлекетти сактап кала албайбыз. Ошондон улам ажоозга кайрылат элем, эч коркпой туруп, эч тартынбай туруп, ислам дининин ушунчалык деңгээлде күчөтүш керек. Муфтияттагы жанакы бир эгинде сакалы жок, сакалы болсо деле ушундай бир толук ислам динине түшүнүгү жок алымдарды сорттош керек булардычы. Чындыгында маселем бар, ошолор да жатат да. Ажообуз ошолор билет, дин алымдары деп ошолорго түртүп атат. Дин алымдар чындыгында толук кандуу ишти жүргүзө албай атат тугандар. Ошон үчүн мен суранып кетет элем, ушу кыргыз элибиз сактап калыштын бирден бир жолу ушу ислам гана динин өркүндөтүш керек тугандар. Ар бир адамдын жүрөгүн иштеш керек, Кудайдан коркууну алып келиш керек тугандар. Башка жолу жок. Мынча ар бир мектептерге, бала бакчаларга иман сабагын киргизиш керек, эч тартынбай туруп. Эми азыркы билим агартуу министри ага эч кандай буга киргизе албайт. Ага бул өзү батыш идеологиясын колдогон жаран катары башка бир предметтерди киргизип, чындыгында азыр жаштардын аң сезимин толугу менен башка жакка буруп келатат тугандар. Ушу билим деңгээли да абдан төмөндөдү. Бардык нерсе ушу билим тармагынан башталат да тугандар. Ушу мектепке ушу эмне үчүн ушу азыркы министрибиз ошончолук эле бир мамлекетибиздин келечегин ойлогон болсо, ушу иман сабагын киргизе албайт эмнегенге чейин. Анан мына азыр мектептерге барсак, прокуратурасы деле, роодусу деле, коомдук бирикмелер деле мугалимдер менен окуучулар менен иш жүргүзүп келет. Бирок эмне жыйынтык чыккан жок аяктан. Ар бир адамдардын жүрөгүнө иш апармайын, жүрөгүнө иштемейин, жүрөгүнө эми ошо кимдер иштейт? Жүрөгүнө ошол Кудайдан корккондор иш апарыш керек бул боюнча. Кудайдан корккондор иш апарыш керек. Тил менен Кудай дегендерди таасири болбойт ал сөз менен. Ушундай тугандар. Ошон үчүн биз ошол өлүм жазасынан мурда ошол эң биринчи болгон иманга иштешибиз керек. Иман гана адамды оң жолго алып келет. Иман гана ошол зордуктаганын зыянын билгизет. Иман гана ошол адамды өлтүргөн зыян экенин билгизет тугандар. Ал зордукчул неме, ал Кудайдан коркпогон неме, ал зордуктай берет. Эмнеге дейт, мен момча жыл куурап жүрөм, андан көрөк бир жылга алайын деп туруп болгон ишти жасай берет ал. Ал өлгөндөн кийин аны ушунчалык азап күтөрүн ал билген жок ал. Вот ошону билгизиш керек. Мен бир жаман иш кылсам, могу бир адамды зордуктасам, же могуну өлтүрсөм, мен Кудай алдына барганда кабырда да жашоо бар турбайбы, акырет бар турбайбы, аяктан мен Аллахтын азабы бар турбайбы мен төбөлүккө деген сезимди алып келмейин, ал бул кылмыштар боло берет демекчимин тугандар. Ошон үчүн Кудайдан коркконду ар бир адамга, улусуна дагы, кичүүсүнө дагы, аял эркегине дагы ушуну жеткизиш керек. Жеткизүүнүн жолу бир даават жолу тугандар. Башка жол жок. Бизден азыр акча салып, айып салып, штраф салган менен анын тамыры эч качан кырылбайт. Биз тамырын кесишибиз керек тугандар. Менин кыргыздын жараны катары жеке оюм
ушунday тургандар. Башка жолду men көрө алган жерим жок.